Бүгүн саат 2-де Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков мырза менен биргеликте интервью жасамакпыз. Азыр ак үйдүн астында турабыз. Ак үйгө киргенде албетте Кытай сепилине киргенде эле азыр текшерүүдөн өтүп атабыз. Андан соң 7-чи кабатка көтөрүлөбүз. Паспорт текшерүүдөн өтүп атабыз. Мына ушул лифт менен биргеликте азыр барып, жумуш процессин жана ошондой эле Дастан Арсбековичтин иш учурунан пайдаланып, интервью алганга аракет кылабыз. Оңой дейсиздерби? Ак үйдүн 7-чи кабатына чыгып эле интервью алыш. Дастан Арсбекович, чоң рахмат интервьюга макулдук бергениңизге, өзгөчө өзүңүздүн иш столуңуздун жанында, кабинетиңизде. Анан алгачкы эле суроом, өлкөбүздүн экинчи адамынын негизи эле Кыргызстандын элине өтө эле кызык. Кабинетиңизде, иш столуңузда эмнелер турат? Эмнелер менен тааныштыра кетесиз? Рахмат, сиздерде ушундай убакыт бөлүп бир туруп маек алабыз деп сунуш бергениңиздерди кабыл алдым. Анан ушу келип бергениңиздерге рахмат. Эми биздин жумушчу күнүбүз, мен өзүмдүн жумушчу күнүм саат 8-де башталат. Үйдөн 8-15 мүнөт калганда чыгабыз. 8-де бул жерде болуп, жумушчу күнүбүз башталат. Анан өзүңүздөр көргөндөй эми бул жерде компьютерим турат. Келип эле эң биринчи жардамчым келет, анан кийин бүгүнкү иш пландарым менен жардамчы менен акылдашып, кимдерди кабыл алабыз, кимдер жазылган, эгерде жыйын күндөр болсо жыйындагы күн тартибин талкуулайбыз. Анан ал чыгып кеткенден кийин аппараттын жетекчиси келет. Аппараттын жетекчиси келип, ошол күнү боло турган жыйындан баардык күн тартибиндеги маселелерди алып келип, кайсы мыйзамдар комитеттерден ушу жума өттү, кайсы мыйзамдар каралды, кайсы канчанчы кайсы окуудан өттү, ошонун баардыгын бир сааттык убакыт кетет. Ошондо саат 9-га чейин ушул иш жүрөт да. Анан калган иш кагаздары ушу мыйзамдарга келет, мыйзамдарга токтомдор келет, ошолорду кол коюп, мыйзамдарды карап. Андан кийин жумуш көп. Мындайча айтканда текучка деп коет го, күнүмдүк жумуш аябай көп. Ошо эртең мененки 8-ден кечки саат 9-га чейин иш алып барам. Бүтпөйт да, күнүмдүк иш бүтпөйт. Анткени жогорку кеңеш, аппаратта да чоң бизде көлөмдөгү кызматкерлер иштейт мамлекеттик. Андан кийин өзүңүздөр билгендей 119-120 депутатыбыз бар. Андан кийин сырттан келген кайрылуу каттар көп. Мына саат 9-дан кийин ошо биринчи күнү саат 9-дан кийин 10-га чейин ошо сырттан келген кайрылуу каттардын үстүндө иштеймин. Ошо ар кандай кайрылуулар болот, ошо өздөрүнүн укуктарын, мыйзамдарын талап кылган биздин жарандарыбыздын кайрылуулары болот. Маселеси менен кайрылган инсандар, Анан кийин ушул айыл жергесинен көп да кайрылуулар келет. Бул мектеп маселеси, ушу бюджет каралып атканда мектептерибизди карап берсеңиздер, бала бакча, таза суу, жол маселеси, ушундай кайрылуу каттардын үстүндө издеп чечилип отурганын бир тарапка коюп, анан бүгүнкү күндө чечилбесе аларды бир тарапка коюп, анан алар каттарга жооп жазганга тапшырма берилип, ошо жардамчы менен ошол руководитель аппарат тапшырманы алып жумушту ушул күндө баштайбыз да. Байкап турам, иш столуңузда биздин өлкө башчыбыздан тышкары сиздин жана апаңыздын сүрөтү турат экен. Демек, сиз үчүн эң эле барктуу инсандардын бири болсо керек деп ойлоп турам. Жалпы эле адамзатында бул адамзатты жарык дүйнөгө келет да, жаралат. Бардык адамзатында эң ыйык нерсе бул жан дил менен айткан сөз. Бардык бул адамзатында болсо керек, бул эне да. Эне бул биздин жан дүйнөбүз. Эне бул биздин мындайча айтканда жаныбыз да. Ошондуктан мен да ошол инсандар катары, мен да адам катары өзүмдүн энемди өзүмдүн жанымдай көрөмүн. Ошондуктан ушул апамды күнүгө көрө албасам да, бирок сүрөтү жанымда жүрөт. Апаңыз сизди бирок телевизордо көрүп турат экен, мен соңку интервьюсунда аябай көрүп апамды көрүп, баягы батасын берип турат. Телефон менен да сүйлөшүп турабыз. Бирок мындай көрүп турган мен үчүн балким ушул иштеп атканда
чарчап калганда ушу апамдын сүрөтүн көрүп калсам балким энергия алып өзүмө чейрага чөбүмбү, мындай ар кандай ой болгондо балким ушу апамдын сүрөтүн карап ой таза иштеш керек, мамлекет үчүн иштеш керек, ушул апабыз бизди ушу жарык дүйнөгө алып келип тилеген тилеги ушу биз бала кезде чоңойгондо апам ай эл үчүн кызмат кылгыла, мамлекет үчүн ушу айылда өзүңөрдү үлгүлүү алып жүргүлө деген сөздөрү бүгүнкү күнгө чейин кулагымда да. Ар дайым эстеп туруш үчүн коюп турбайсызбы жаныңызда? Башты кылба деген сөздөрү бала кезде, ушул айылда бузукулук иштерге барба, кылмыштуулукка барба деген бала кездеги ушу апамдын тарбиясы ушу кулагымда бүгүнкү чейин турат. Ушу апамдын сүрөтүн көргөндө мен дайыма өзүмдүн жаңы төрөлүп, ушул өзүмө жаңы күч алгандай сезем да. Министрдин кызматы бизге белгилүү, депутаттардын кызматы белгилүү. Анан сизди 120 депутаттын модератор катары кээ бирлер кабыл алышат. Анан негизи эле бирок өлкө, мындайча айтканда өлкөнүн экинчи адамысыз да. Анан төраганын жумушу эмнеде, кандай кызмат аткарасыз? Бул төраганын жумушун мен айтып кете турам. Ушул жерде иштеп кеткен же иштеп аткан учурда төрага билет да жакшычы. Өтө жоопкерчилик экенин, анткени бул эми өзүбүздүн регламент, мыйзам менен айрым ошол 120 депутаттын ичинен шайлоо иретинде бир киши төрага болуп шайланат да. Анан ошол жоопкерчиликти алгандан бери өзүмө мындай ички дүйнө менен чыккан сезим болгондо ушул жумушка ушу такка келгенде эмес, кеткенде деп ойлойм депчи. Анткени кетип атканда да ушу артыңан жакшы сөздөр менен узатып, жакшы сөз калса экен деген ниет менен, аракет менен жумушумду алып келем да. Аны мен төраганын өзүнүн вазифасы бул өтө оор. Анткени ошо 120 депутаттын кабыл алынган ар бир мыйзамга кол коесуң. Ошо кирип аткан мыйзам ошо сенин алдыңдан өтөт. Саясий чечимдерде токтомдор кабыл алынат. Ошо токтомдорго кол коюп, аны ишке киришин контролдойсуң. Ошондой эле ошо мыйзамдардын кабыл алынган мыйзамдардын иштелишин, аткарылышын көзөмөлдөйсүң да. Демек бул мыйзам Кыргызстан мамлекетине иштеп атканда, ал жалпы мамлекетке иштеп атканда ошо мыйзам бир адамга да болсо да зыяны тийбеш керек да. Бул мыйзам бардык элге бирдей тегиз иштеш керек. Ана ошол мыйзамдардын бардыгы ошо жогорку кеңештен, анын үстүнөн төраганын колунан өтөт да. Ошондуктан жумуш өтө оор. Ар кандай өзүңүздөр көрүп атпайсыздарбы, бир наразычылык болсо парламентке келет, наразычылык болсо парламенттин алдында кайрылуулар болуп атат, пикеттер болуп атат. Ошонун бардыгы жөн эле мындай көз алдыңан өтүп кетпейт, мунун бардыгы өзүнүн кан тамырыңан, жүрөгүңөн, ичиңен сыздап өтөт да. Ушул маселени кантип чечсек, ушу көчөдөгү наразычылык болуп аткан маселесин, элдин маселесин кантип чечип берсек деген ой жүгүртүүлөр болот. Ошого карата жыйындар болот. Ошо жыйындардын чечимин кабыл аласың. Ошо чечимди кабыл алыш үчүн өзүңдүн ой пикириңди билгизесиң. Эми ар бир айткан сөзүң үчүн ошол жоопкерчилик болот да. Муну демек бул жумуштун оорлугу, бул жумуштун жоопкерчилигин ушундан сезесиң да. Көпчүлүктө сиздин видеолоруңузду, сиздин депутаттар менен болгон кайым айтышууңузда байкап турабыз, мындай эмоционалдуу көрүнөсүз да. Анан кээде ушундай учурлар болобу, кап тилимди тартып эле унчукпай эле койсом болмок деген учурлар мындай болду беле сизде? Курч маселе бердиңиз, сиз албетте болот. Ушул жерден айтпай эле койсом болмок деп. Бул баягы бардык эле инсандарда болушу мүмкүн. Бирок кээ бир жерлерде ошо эмоция, өзүңүз айткандай эмоцияга алдырып жибериши мүмкүн да. Эми мындай туруктуу, өтө туруктуу, оор басылыктуу инсандар да бар. Албетте. Эми ошо мүнөзү менен ошондой жаралган да. Мен сабырдуулукту өзүмө дайыма ошону тилейм, сабырдуу болуу, сабырдуулукту каалайлы деп. Бирок бир талкуулар болуп атканда, жыйындарда ар кандай ой пикирлер айтылганда, балким ошо менин дарегиме айтылып калабы же менин ой пикириме каршы маселелер айтылып калганда, ошо кээ бир кездерде менде да эмоция калтырып айтып ийген сөздөрүм болду. Бул үчүн эгерде бирөөгө ушунчалык мен ойлойм катуу тийип калса, албетте мындай бүгүн да ушуну пайдаланып, балким кечирим сурайм да.
бирок жумуш ушул экен. Андан кийин ошо бир адамга сүйлөөрдүн алдында да ошо чындык сөздү сүйлөш керек да. Негизги ошол чындык, таза нерсени сүйлөш керек, болгон нерсени сүйлөш керек. А калп нерсени ошол кишиге калп нерсени сүйлөп ошол кишини жаманаттык кылам, ошо калп нерсени сүйлөп ошол кишинин аброюн түшүрөм деген нерседен алысмын. Мен андай ой жок. Мен болгон нерсени ошо чындыкты сүйлөгөнгө дайыма аракетин кыламын. Чындык үчүн мен дайыма бекем турамын. Эми эмоция менен алдырып койгон учурларым болду. Мына сиз да өзүңүз байкаган экенсиз. Эми ошо иш үстүндө ушундай болуп калат. Бирок өкүнүп калган күндөрүм болот. Аттиң-ай, ушуну айтпай эле койгондо. Айтпай эле койсом ошо кишиге балким катуу тийип калды деген да ой пикирлерим болот да. Эгерде ошондой болсо мен мүмкүнчүлүктү пайдаланып да кечирим сурайм да. Бирок адам баласы болгондон кийин ушундай мүнөздөр да жаралып калат экен. Колдон келишинче ошондой терс, жаман көрүнүш мүнөздөрдү колдонбогонго аракет кылыш керек. Жакшы. Сиздин мисалы сиз тууралуу социалдык тармактарда байындар тартылып атат, мисалы ар кандай видеолор киргизилип жатат. Ошолордун арасынан мындай сизге жаккандар барбы? Мындай бир карап туруп күлүп койгон учурлар болобу? Мыйыгыңыздан. Мурун билесиз да, бала кезде мисалы мен Чалкан деген журнал бар болчу. Ооба. Билесиз да? Чагы болчу да. Ошого юмор Чалкан журналдар болчу. Мен жаш кезимде көп окучумун да. Ошону окуп анан кийин газеталар чыга баштады, ар кандай форматта газеталар, саясий газеталар, юмор иретинде ошо газеталар менен алек болуп. Эми азыр 21-кылым экен, азыр бардык эле ошо маалымат каражат булактарындагы интернеттерде, YouTube каналдарында блогерлер көбөйүп атат, вайнерлер көбөйүп атат, кыска роликтерин тартып атат. Эми ар ким ошол роликтин, ошол вайнердин артында да бизнес кылып акча тапкан биздин бүгүнкү күндө блогерлерибиз көп да. Ооба. Канчалык көрө алмаган подписчиктери көп болсо. Сиз алардын наанысыз да. Ошо да. Ошондон кийин алар ошо бизге окшогон саясатчыларды алып алып, биздин ошо мына коомчулуктан кетирген бир техникалык катачылык мүнөздөрүбүздү алып алып, анан кийин аны мындай күлкүмүштүү кылып чыгарып, элге таркатып, подписчиктерин чогултуп, ортосуна рекламаны коюп, акча тапкан учурлар бар да. Эми буну көрүп турабыз да баардыгыбыз. Эми карап күлүп коебуз. Не дейсиз башка? Мыйзамдуу эле көрүнүштүү нерсе, бирок жеке эмеге аралашпаш керек да. Адамдын жеке өзүнүн мындай айтканда жеке чарбасына, жеке өзүнүн жашоосуна тийишпеш керек. Жеке турмуш деген турмуш. Ага аралашпаш керек. Мына техникалык коомчулукта кетип барып чалынып каласың, бир сөздү туура эмес сүйлөп коесуң, кол менен бир нерсени туура эмес көрсөтүп коесуң. Ошону алып чыгып, баягы коомчулукка мындай күлкүмүштүү кылып алып чыгат. Арийне. Же тууралуу айтып ошону. Ооба. Карикатура жасайт же болбосо образ жасап коет. Ооба. Анан ошону эми көрүп күлүп коебуз. Бул эми азыр дүйнөдө болуп аткан ошондой бизнес тармагы деп койсом болот да, өнүгүп атпайбы? Бизде азыр ошол карикатура жасаган, видео тарткан, вайн сценарий жазган блогерлер, журналисттер көрүп атат болуш керек. Сиз эмне деп айтат элеңиз аларга? Капа эмессизби? Эми мындай да, адам баласын эмне жагат? Адам баласында 80% калп менен 20% чындыкты аралаштырып берсең, эл бат сиңирет да. Бирок ойлойт элем, ушундай нерседен алыс болсок да, эми мага деле эмес, жалпы бир адамды ушундай жаманаттык кылам же ошону үстүнө мыскылдайм деген нерсе болсо, ошодон алыс болуш керек. Чындык нерсени тамашалап алып чыксаңар болот. Мен айтат элем. Бул да ар кимдин өзүнүн болуп аткан иш аракети, бизнеси да. Мен адам эч эме этпеймин. Аларга тоскоолдук кылгандан да алыспын. Ошондуктан бүгүнкү күндө айрыкча ушу вайнер блогерлерге кайрылат элем. Жаман жакты эле көрсөтө берсек, эл да ошону бат сиңирип алат. Биз жаман экенбиз деген ойдо калып калат да. Бирок чыккыла Кыргызстандын ар бир булчуна барып көргүлө, региондор кандай өнүгүп атат, мектептер кандай салынып атат, жолдор кандай салынып атат, бүгүнкү күндө таза суулар жүрүп атат, райондуу центрлерде жаңы асфальт жолдору салынып атат. Мына ушуларды да чагылдырып көрсөтүп, тамаша иретинде жаңы мектептин ачылышына барып, ачылган бала бакчаны барып тартып көрсөтүп, мына ушундай коомчулуктарга көрсөтсө, анткени толук мүмкүнчүлүк бар да.
сурай элеби дейм да, мисалы сиз айткан 80% калп менен 20% чындык, элге бул даамдуу тамак болуп берет окшойт бир чети депчи. Анан сиздин да өзүңүздүн Instagram социалдык тармагында баракчаңыз бар. Ал баракчада бул учурга чейин сиз активдүү эмес элеңиз. Азыркы учурда 200 миңден ашуун катталуучуңуз бар. Күндө мына ушул эл үчүн кылып жаткан эмгегиңизди активдүү көрсөтүп баштадыңыз да. Эмне себептен бул учурга чейин мындай иш жасалбады эле? Азырда бул мындай болуп калды. Мен өзүм күндө бир жолу гана ошо үйгө барганда кечкисин ошо соц тармакта болуп аткан жаңылыкты телефондон көрөм да. Компьютерден жаңылыктарды көрүп турамын, айма-бай карап, мага алып келип турат. Үйгө барганда кечкисин ошо жанагы телефондон, оюлдук телефондон карап болуп аткан жана Facebook, Instagramдагы эмне жаңылыктарды карап коем да. Анан мага сунуш келип түшкөн, ар кандай айтылган, эми Дастан Арсызбекович кылган ишиңиз көп. Кыргызстан ушу ар бир Кыргызстандын региондорунда сиздин колуңуз алыска жеткен айылдарга колуңуз узарып, ошол жерге социалдык жардам берген объекттер көп экен. Анын ичинде Талас облусунда көп экен. Анан кийин ошону бир чагылдырып, элге көрсөтпөйлүбү деген бир жигиттерден сунуш келип чыгып калган да. Анан найыр ойлондум, эми бул мактангандык болуп калабы, же болбосо баягы эми кылсаң эл үчүн кылдың да, эми бугун мактанып эмне кыласың деген сөздөр айтылып калабы, кылсаң унчукпай эле кыла бербейсиң деген сөздөр айтылып калабы деп тартынып жүрчүм, мындай жүрөгүмдөчү. Анан баягы жигиттерге мейл деп койсом, алар ошо Instagramдан өздөрү ошол чынын айтайын сайт ачып, анан кийин ошо Таластагы менин өзүмдүн мага баягы партиябызга иштеген, анан өзүмдүн ошо агитатор электоратым бар, активисттерим бар. Анан кийин алардын баардыгы ошо Талас облусунда кайсы районда, кайсы айылда болуп аткан ишти билет да. Анан ошолор менен байланышып, ой, мына Дастан Арсызбековичтин артынан ушул мектеп салынды, ошо коомдук, мамлекеттик эмес, кайрылуу фонддору менен мечит салынды, бала бакча салынды деп, таза суу салынды деп бүт информацияларды чогултуп алышып алып, анан кийин эле Instagramга баракча ачылып чыгып калды да. Анан кийин мага бир күн алып келип көрсөттү, бир айдан кийин ачылгандан кийин, былтыр болчу. Анан карасам эле мындай роликтерди, кыска роликтерди ачып карасам, өтө кызыктуу экен да. Өзүм кылып унутуп калган иштер бар экен. Баягы бар ошо айылга жардам берген, районго жардам берген иштериңди алып чыгып ошол жерде эл көрүп атса, анан кийин баягы жакшы комментариялар жазып атса, комментариялар эми ар кандай пикирлер жазылып атат. Анда санда ушу кечинде окуп баягы ошол жерден кетирген балким дагы сунуштар же кемчиликтер болсо ошолорду кабыл алганга өтө жакшы экен да. Анан ошодон кийин мындай катуу иш жүрүп кетти. Болуп аткан Кыргызстандагы баардык ийгиликтерибизди ошо Instagramдан көрсөтө баштады. Анан кийин азыр өзүбүздүн мен мына жоморт пресс катчымда ошол аркылуу атайын официалдуу сайт ачылган, ошол жерден да көрсөтүп баштадык. Мына жаңыдан подписчиктер топтолуп атат. Анан кийин чынын айтайын жакты. Жакшы, мен дагы соңку учурда сиздин баракчаңызга катталуудамын. Анан чындыгында эле өзүм таластык болгондуктан Талас чергесиндеги кылып жаткан иштериңизди көрүп, көрсө ачылбаган сандыкта бычыл эле кундуз бар дегенде көп нерсе бар экен деп, бир чети социалдык тармактарды оң жагына дагы колдонсок болот. Эми сиз деле мындай караганда адам, инсан, ичиңизден өкүнөсүз, кээде кайгырасыз. Жашооңузда эмнеге өкүнөсүз, эмнеге сыймыктанасыз? Биринчи сыймыктанганым айтайын да. Макул. Эми сыймыктанганым эң биринчи ушул Кыргызстан мамлекети бар экенине. Ошо эгемендүүлүгүбүздү алып 91-жылы, мына азырда белгилебедикпи? Мына 31-августта жылда белгилеп келебиз. 29 жыл болду. Ушу өзүбүздүн желегибиз, өзүбүздүн тилибиз, өзүбүздүн мамлекеттик деңгээлдеги территориябыз бар. Мына ушунун бар экенине мен сыймыктанам. Албетте, бул оңойго келген жок. Бул тарыхты айтсак бүтпөйт, Кыргыз тарыхын. Ушул күнгө чейин канча кылымдар менен биздин ата бабаларыбыз күрөшкөн да.
ошол кыргыз улутун, кыргыз тилин сактап калыш үчүн канча деген кыйынчылыктар өткөн биздин ата бабаларыбыз. Ана ошонун түпкүсү айланып келип 29 жыл мурун биз өзүбүздүн эгемендүүлүктү алып, кыргыз мамлекети, кыргыз эли эч кимге көз карандысыз болуп түптөлүп бүгүнкү күндө ушул мамлекет бар экени менен мен сыймыктанам да, саясатчы катары. Адам катарычы? Мындай нерсеге жетпей жүргөн канча деген эл бар. Калкы саны 20 миллион, 30 миллион, 100 миллионго жакын калк бар да, ушундай эгемендүүлүктү ала албай жүргөнү. Бирок биз өзүбүздүн ушундай баалуулугубуз бар үчүн мен сыймыктанам. Жөнөкөй адам катары эгерде сурасаңыз, мен сыймыктанам. Мен ата-энем ушундай мага тарбия бергенине, ата-энем биздин үй бүлөгө бир туугандарым ушундай тарбия бергенине, ата-энем мени ушул жарык дүйнөгө алып келип, ушундай тарбия берип, бизди окутуп, бизге билим бергенине мен сыймыктанамын. Албетте жакын адамдарым, досторум бар, бир туугандарым бар. Элим, журтум менен сыймыктанам. Эмнеге нааразысыз? Эми нааразы Же өкүнөсүз? Эми өкүнгөнүм албетте, эгерде адам катары сурасаңыз, атамдын эртерээк бул дүйнөдөн өтүп кеткени, ошо жаш кезинде дайыма эстейм, атам бүгүнкү күндө тирүү болсо экен деп. Бирок өкүнгөнүм ушул, баягы жигит катары, адам катары өкүнгөнүм. Ал эми саясатчы катары сурасаңыз, эми ушу бүгүнкү күнгө чейин биз эгемендүүлүгүбүздү алып, албетте бул оңойго турган жок, бирок көптөгөн ката кемчиликтер кеткен экен. Биз түптөлгөндөн кийин мамлекет болуп көптөгөн ката акча кетти. Анын артынан мына 2 революция болду да. Ушун баардыгы ошол убактагы кетирген кемчилик каталар. Мына ошолордун катачылык кемчиликтерин кетирген биздин чиновниктер болгон, ошол убакта президенттер болгон, мына ошолордун кылган ишине мен өкүнөм да. Ушундай иш кылбай койсо болмок деп өкүнөм. Жакшы. Саясатта негизи коомдогу пикирди сизге айтып атам. Саясатта бул саясаттын сасы боюңдары, таза адамдар жок, саясатчылар ушундай, мындай дегендей деген коомдо пикирлер айтылып келет. Саясатта негизи эле ошондой коомдо таза болуу мүмкүнбү? Таза болуп сакталып калуу колуңуздан келеби, кандай? Эми негизи элдин оозунда кеп бар бул айтылган сөз, саясат сасык дейт, саясат мындай дейт. Бирок саясатка аралашкан адамдын ар нерсе өзүнөн көз каранды да, ошо адамдын өзүнүн саясатты да алып жүрүшү. Бул деле саясатты алып жүрүш деле бул өзүнүн бир эрежелери да болуп кетет да, менин оюм боюнча. Анткени саясатта эң негизги бүгүнкү күндө айтылып аткан сөздөр бар го, 2 жүздүү, анан 10 жүздүү депчи, мунун жүзү көп деген сөздөр бар да. Ошондой болбош керек да. Саясатта жүрсөңдө да, мындай эркексиңби эркекче алып жүрүшүң керек, өзүңдү жигитсиңби жигитче алып жүрүшүң керек. Саясатта жүргөндө сен эгерде өзүңдү ошондой алып жүрсөң, эч ким сага мындай претензия кое албайт да. Саясатта да бул бир чечим, мисалы бир саясатчы бир чечим кабыл алыш керек да. Ошондо бир кишиникине туура деп чечим кабыл алып берсең, экинчи жакка жаман көрүнөсүң да. Бул сотто эле. Сотто деле соттошуп аткан бир эки тарап болсо, бир тарабына чечим чыккан тарабы сүйүнөт, жакшы. Жеңилген тарап ал сотко өмүр бою налат айтат да. Ошол сыяктуу эле ошол чечимде эң маанилүүсү ошо туура чечим кабыл алышың керек. Туура чечим кабыл алганда сен мыйзамга баш ийишиң керек. Мыйзамда кандай болсо ошондой жолго барышың керек. Мына ошондо сен түз жүргөн саясатчы болосуң. Ал эгерде сен ошол саясатка аралашып, жок нерседен бар кылам деп калп сүйлөсөң, ак нерсени кара деп жалган сүйлөсөң, бир кишиге жамандап, бир бийликке жетем деп элди алдап, жакындарыңды же элди жаман жолго түртүү иретинде иш аракеттер жасасаң, бул саясатта сен андай ойлоймун, баягы сасык деген сөз сага
тийиштүү болуп калат да. Ошон үчүн ойлойм, саясаттын өзүнүн эрежелери бар. Саясатта да өзүнүн жигитчилигиңди көрсөтүшүң керек. Бул эмне таза болушуң керек. Бул ошо чындыкты айтканды билишиң керек. Анан кийин популизм аркылуу мен өзүмдү мындай көтөрөм, барктайм деп туруп, элге калп нерсени айтып туруп, өзүңдү өзүң бир деңгээлге гана көтөрө аласың. Куруу убадаларды бербеш керек, э? Бир гана деңгээлге көтөрөсүң. Бирок эл тараза, эл өзү баасын берип, бир күнү болсо, бир күнү ылдый түшүп коет. Ана аздан болсо да, эгерде көтөрүлбөсөң да, бирок сен чындыкты айтып жүрүшүң керек да. Ошондо сен саясатта таза болосуң. Бул учурга чейин дагы сиз Кыргызстан партиясы менен келгенсиз. Келечектеги шайлоого, тандоого дагы Кыргызстан партиясы менен баратасыз. Анан убакыттын ичине артка жылдыра кетсек, БШК менен болгон пикир келишпестикте ким күнөөлүү деп ойлойсуз? Эми 15-жылы мен Кыргызстан саясий партиясы менен жогорку кеңешке депутат болуп келдим. Бүгүнкү күндө да мына кайрадан ошо 20-жылы ушу жылы боло турган 4-октябрдагы шайлоодо да ошо өзүбүздүн партиябыз менен кетип атабыз. Анан кийин азыркы сурооңуз БШК менен ортосуздагы келишпестик болуп кетти, бирок сотко кайрылгыла деди. Алардын ою ошол болду. Чечимдери сотко кайрылып, өзүбүздүн ошо шайлоого катышып турган укугубузду биз далилдеп, сот бизге чечип берди, БШКга алып келди, БШК каттап берди. Бул жерде эч кандай мыйзам жолу бузуу болгон жок. Биз аны далилдеп бердик да. Ортодогу техникалык кетишкен кемчиликтерди гана ырастап биз көрсөттүк. Анан сот муну кабыл алды. Ошондуктан БШК бизди каттап, кечээ каттады, бизге жол берди. Бүгүнтөн баштап биздин партиябыз агитация, үгүт иштерин баштады. Ойлоймун, келечекте боло турган 4-октябрдагы шайлоодо ийгиликтерди жаратабыз, ийгиликтерге жетишебиз. Негизги максатыбыз ошол. Саясатта чыныгы достук барбы? Жана саясатта досуңуз барбы? Ким? Саясатта эми достук бар деп мен өзүм жеке мүнөзүмдү айтсам, жеке өзүм менде бар. Башкаларды айта албаймын, эми башкалар ар кандай көрүп атабыз. Дос саясатта өтө дос күтүү деген сөздөр, бирок мындайда саясатта жүргөндө сен досуң болобу, бир туугаң болобу, саясатчы болсо, сен мамлекеттин кызыкчылыгын тандашың керек. Эгерде бир иш алдыңа туруп калса, тандоо иретинде сен мамлекеттин кызыкчылыгын тандашың керек. Досуңду эмес. Досуңду эмес. Досуңду тандап кетсең, анда сен кыянаттык кыласың. Элиңди саткан болосуң. Аны да досуң балким түшүнө билиш керек. Түшүнбөсө тарынат. Бирок сен мамлекеттин мыйзамда жазылган иш аракетине сен ошо тарапта болушуң керек. Саясатта ушул. А саясатка аралашпай көчөдөгү эл катары иштеп жүрөсүң, эмгек кыласың, дос күтөсүң, ал досуңа бекем болушуң керек. Ал досуңду сатпашың керек. Көчөдөн экөөң кетип баратып, 3 бала эй десе, досуң ташталып качып кетпейсиң да. Качып кетсең, досуң айтат да, эй, сен мен досум десең, сен ушундай кыласыңбы? Кыйын учурда калтырып кетесиңби, да? Ошол үчүн ал башка нерсе да, ал достук башка нерсе. Саясатка келгенде дос көп, дос болот, бирок эң негизгиси ошол тандоо келгенде сен мамлекеттин тарабында болушуң керек. Соңку суроолордун бири, эгерде жаңы чакырылышта кайрадан төрага болуу мүмкүнчүлүгү келсе, колдонот белеңиз? Кайра ишке кирет белеңиз? Эми бул өтө оор суроо да. Мен башында айтып кеттим, бул так, бул орун, төрагалык өтө оор. Муну бул жерге иштеп кеткен төрагалар билет, же иштеп аткан учурдагы төрага билет да, кандай жоопкерчилиги бар экен. Эми Кудайым буйруп, муну эми эл чечет. Биринчи партиябыз өтүш керек, элдин ишенимине киришибиз керек. Анан жогорку кеңешке келгенде өзүнүн процедуралары көп. Коалиция болот, коалиция түптөлөт, ошо коалицияга киргенде
партия болуш керек, фракциябыз болуш керек. Анан кийин отуруп ошо фракциянын лидерлери менен төрагалар отуруп кеңешет, кимди түртөт. Мунун баардыгы эми өзүнүн процедурасы бар да. Анан мен сизге айта албаймын, ооба мен болот элем депчи. Кудай насип кылса, бүгүнкү күндө биз Кудай насип кылып бүгүнкү күндө биз болдук. Таза иштеп бердик. Дагы таза иштеп, мынакей артынан кеткенде жаман сөз калбасын деп, ошо менен күнүгө Кудайдан тиленебиз. Анда эми калган убакыт көрсөтөт, иш көрсөтөт. Азырда мен айта албайм азыр ал жөнүндө. Эң негизгиси биздин партиябыз шайлоодон элдин ишенимин алып өтүп келүүнү биз бүгүнкү күндө ошого аракеттейбиз. Жакшы. Алдыда чоң бир мүмкүнчүлүк шайлоо турат. Сиздерге дагы жана сиздин жаныңыздагы сапарлаштарыңызга ийгилик каалайбыз шайлоодо. Ушуну менен интервьюбузду жыйынтыктасак болот.